Бул жерде бир гана нерсе ихластуулукка чакырабыз. Ихластуулук бул эң биринчи зарыл нерсе. Анткени ихлас боло турган болсо, иманга мээнет болот. Ихлас боло турган болсо, илимге умтулуу болот. Ихлас боло турган болсо, адал арам эмне экенин үйрөнүүгө аракет болот. Туурабы? Эгерде ихлас болбой турган болсо, ахиреттен корку болбой турган болсо, Аллахтан жакшылык үмүт болбой турган болсо, анда адамдар бейгапар эле жашап жүрө берет. Ошон үчүн пайгамбар рисала дейт, пайгамбарчылыктын мээнети биринчи бир гана ахиретке чакыруу менен башталган. Же болбосо ахиретте жай бар экендигине. Ошол себептен биздин ишибиз ушул эки, ушундай бир оор мезгилде, өткөл мезгилде баардыгыбызга зарыл болгон, мындай бир карасаң байкасак канча фитна нерселер бар, бузукчулук болот. Мына ошол жерден дагы өзүбүздү мынекен ихласыбызды куруп, иманыбызды куруп, ошол күнөөдөн өзү тартып кеттүү дагы бул чоң бир мээнет экен. Ошол себептен ушуга көңүл бурасыздар, макулбу? Кээ бир маселелер бар, эми акыры мындай мынтип айтып коя атабыз. Буга ичинде бирок көбүнчөсү мындай талаштуу маселеге киргишпейбиз, макулбу? Аллахым ыраазы болсун. Иманыңарды кубаттыгыла. وعن إبراهيم بن أدهم رحمه الله أنه قيل له ثم وجدت زهدا قال بثلاثة أشياء aytayotgan İbrahim bin Adha degan rahimullohdan bir kuni surashayotgan. Siz deyt ушундай bir kantip bunda dünyөнү сүйбөчүлүккө, kantip bir ушунча деңгээлде Кудайга менен жакын болдуңуз, олия болдуңуз, кантип Алланын досу болуп калдыңыз деп айтканда, айткан экен, биталатати ашия, bir üç nersени кылдым дептир. Üç нерсеге мындай аракет кылдым. Ошол үч нерсе мени ушундай жеткизди деп айтат экен. Авал ушул экен, мен дейт, үрөйдү учурган дейт. Мындай кабырдын ичинде жалгыз каларымды билдим деп айтат. Чында турабы? Ошон бул аябай көрөгөчтүк. Дагы бир пайгамбардын айткан сонун сөзү бар. Ал сөздө ушундай: эртеңкисин ойлоп, ахиретине амал кылгандан өткөн акылдуу инсан жок деген экен пайгамбарыбыз. Демек, биринчи эле ойлоно турган биздин маселе ушул болот. Бул дүйнөдөн өткөндөн кийин мен кайсыл жерге барам деген. Демек, сиз менен биз эң биринчи бара турган биздин турак жайыбыз бул барзах, жоксо кабыр. Кабырда сиз менен биз менен эч ким болбойт. Бир тууган дагы болбойт, сүйгөн аял да болбойт, балдарыбыз да болбойт, дүйнөбүз да болбойт туугандар. Ошол себептен ким эртең күнү жалгыз каларын сезсе дейт да, бул дүйнөдө нерселерге байланбайт экен. Бул дүйнөнүн нерселери убактылуу, анан адамды бир гана кичинекей бир мезгилде бир рахатка бөлөтөт. Кабырга кирген мезгилде кабыр адамга кайрылат имиш. Эй, дүйнөнү сүйүүчү, дүйнөң кайда дейт экен. Адам элеңдеп эки жагын карап, баягы өзүнүн нерселерин, сүйгөн нерсе издеген аракет кылат экен. Бирок алардын бирөөсү дагы жардамчы да болбойт экен, бирөөсү да жок болот экен. Мына ошол мезгилде адамдар сүйгөн үйлөрү, сүйгөн машинелери, сүйгөн аялдары, сүйгөн балдары субханалла жок, жардамчы болбойт. Дагы кабырайт экен. Кайда сенин жалган дүйнөдөгү сүйгөндөрүң? Дегенде адам ошондо жалгыз калганын билет экен. Ошол кабырда да издейт экен адамчы. Ушулар мабалким келип калар депчи. Анткени жүрөктөр дүйнөгө толгондуктан, ушунда толуп калгандыктан, мүрзөнүн ичинде адамдын эч бир дене мүчөсү жооп бербейт. Тил иштебейт. Бир риваятта мындай отургузат, бир ата жаткызат. Эми негизи айтайын дегенде кабырдын ичинде сурак бар экен дагы, мына ошол жерде субханалла адам ушунча деңгээлде болгон мезгилде тилдери катып калган болот экен. Эчтеке жооп берет. Мен дайыма айтам, жакшы бир эме бар, аяттын маанисинде
Biz алардын төштөрүн ачабыз дейт. Эки маани берет. Биринчisi имандын маселесинде, качан сен бизге иманга келгениңде, исламга келгенде, адамдын жүрөгү иманга ачылат экен дагы, эмнекен мындай бир көкүрөгү терең ачылып, бул дүйнөдөгү нерселерге таасир албай калат экен. Бул дүйнөнүн нерселери адамга андай аны бактылуу кыла албай калат экен. Адам бир гана намазга туруп Аллаху акбар деген ушинтип турганда, о Алла, мен сенин алдыңа келдим дегенде, адам жүрөгүндө болуп кетип, көздөрүнөн жаш агып, субхана дүйнө унутулат экен. Мына ошол мезде айтат экен. Экинчиси болсо бул кабырда экен. Кабырда экен Алла Тааланын өкүмүнөн эки периште келип туруп элечи, эчтеке сурак кылбай атып, күңгүрүккөнө келип туруп, шарттап туруп, төрт төштү ачып туруп эле субханалла, жүрөктү сууруп алат экен да. Адамдар азыр жүрөктүн мындай акыбалын билет. Мен ахли тасаввуф элдеринден аалымдар жазган китептерде 3 түрлүү адам болот дейт. Бул дүйнөдө. Биринчи түрдүү адамдарга баары бир. Алар дин менен деле, башка нерсе менен деле иши жок дейт. Аларга бир эле нерсе болду, эртең менен чыгып, кечке чейин барып, акча таап, курсагын тойгузуп келиш керек. Бул түрлүү адамдардан болбогула дейт. Анткени булар бейгапарлар, булардын арасында байлары деле бар, акылдуулары деле бар. Булар эмнекен мындай жүрөктөрү ачылган эмес дейт. Калптары катып калгандар булар. Алар максаты. Эми кечирип коелу, булар капырлар да болушу мүмкүн, ал мусулмандар болсун. Аллах айтат, алар дейт, айван дейт, айвандан да төмөнүрөөк дейт. Алардын жашоосу айвандыкындай, айвандан да төмөн жашашат дейт. Экинчи түрлүү адамдар, булар субханалла калптары ачылган дейт. Бирок амалга болгон көз карашы жок экен дагы эле. Эмнекен? Алардын калптары, жүрөктөрү ачылган. Алла бар, мен да Кудай дейм дейт. Бирок качан Кудайдын буйруктарын айтаткан болсо, намаз жөнүндө өкүм жайда турган болсо, ал ошол замат эме кылат экен, мындай жүрөгүндө кайгы пайда болот экен. Жүрөгүндө кайгы пайда болот экен. Эмне уздан бир нифактык бар экен да. Булардан дагы болбогула дейт. Анткени булардын иманы бактагы өсүп турган жалбырак сыяктуу. Бирде карасаң бияка, бирде карасаң бияка. Шамал үйлөгөн жака кете берет экен. Эми үчүнчү түрлүү адам бар экен. Алар дейт, алардын калптары ачылган дейт. Алардын дейт амалдары да оңолгон дейт. Ошон бергенде дейт, алардын гамы, алардын ою, пикири, ар кыла турган нерсеси дейт, бир ахиретке умтулуп калган дейт. Силер ошолордон болгула, ошолордун аркасынан ээрчигиле дейт. Анткени Аллах айтпадыбы, силер садыктардын аркасынан ээрчигиле деп дейт. Садык, таква, Кудайдан корккондун аркасынан ээрчигиле. Мынакей. Бул зарыл нерсе туугандар. Айтайын деген нерсем ушул, көрдүн ичине келгенде, ошол жүрөгү катып калган адамдар үчүн оор болот. Жүрөгүндө нифактык эки жүздүү болгондор үчүн оор болот. Үчүнчүсү Алладан корккондор үчүн Аллах Тааланын райымы болот, эки периштенин да райымы болот туугандар. Ошон үчүн кабырда жалгыз калабыз. Сен менен мен жана эч ким болбойт, субханалла. Унутпаш керек, эч ким болбойт. Адамдар биз ойлойбуз да, биздин мындай бир материалдык жашоодо жашайбыз да. Биз көзүбүздүн бияк жагына, ар жагына эмне болуп атканын ишенбейбиз. Биз алабыз бул дубалдын аркасында канча балдардын үнү угулуп аткан болсо, биз айтабыз, балдар окшойт дейбиз да. Бирок кайсы бала экенин билбейсиң да. Эгерде балда эч нерсе угулбаса, бугунун аркасында бала бар дей турган болсо деле, эмнекен көрбөгөн себептен, же укпаган себептен ишенбейбиз да. Ошол үчүн адамдар төрт нерсеге байланганбыз. Бул көздүн, анан ооздун, кулактын, анан акылдын мындай сезимдерине байланып калганбыз. Буга байлануу дейт да, буга байлануу дейт. Бул убактылуу нерсе. Даам сезесиң, ачуу таттуу экенин билесиң. Көз менен көрөсүң, субхана сулуу же болсо хүн экенин көрөсүң, же болсо кулагың менен кооз үн экен, же болсо мындай бир коңур үн экенин угасың. Адам ушул экен да, акылы менен болсо, ушундай болуш керек деп ченеп көрөт экен да, бирок бул ченемдердин баардыгы убактылуу. Бул ченемдин баардыгы тең ченелген убактында нерсе менен берилет. Элем али ахиреттики болсо башкача болот. Бул башкача көрөт. Бул башкача угат. Бул башкача ойлонот. Ушундай нерсе, жеп аткан нерсени башкача жейт. Айван менен адам айырмасы ушундай болот. Бирөө туюп кылат, бирөө туйбай калат. Бирөөндө инстинкт бар, бирөөсү менен акылын башка жака иштетип калат. Мына ушул. Демек ошол кабырда субханалла ушул эле башы менен ойлонгондор, башын гана аракет кылгандар субханалла пайда таппайт тугандар. Бул жерде иштетиш керек. Алхакумут такатур hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun deydi Alloh taala.
Алла Таала Куранда өзү аябай айтат да. Бул мен аябай мага жагат, дайым так айта берем. Бул жерде Алла Таала 3 түрлүү иман жөнүндө айтат. Карагыла. Айтып атат. Алхакумут такатур. Эй дүйнөнү сүйгөндөр. Кудайдан алыстагандар. Бул дүйнөнү кудай кылып алгандар дегенде маани көп кете берет. Алхакумут такатур. Бул дүйнөгө сыймыктанып берилип алгандар. Бул дүйнө эле меники, мына мен мындай нормально жашап жүрөм бар ошондой. Адамды көп убакыттарда дүйнө субханалла өзгөртпөйт, мен дайым айтам. Мисалы бүгүн бай болуп кете турган болсоңчу, байлык сени өзгөртпөйт. Просто сен мурункуңду эле чыгарып берет да, ким экениңди. Бай болсом мындай кылмакмын деген оюңду чыгарып берет сенинчи. Мына ушундай экен да. Эгерде кээ бирлерине бар экен байлык берилет, бирок ал байлыкты субхана башкача болот. Бирок айтайын деген нерсем, жүрөккө байлык кирип кеткенде адамдарда эгерде текеберлик пайда болсо, эгерде субханалла менменсүүнү пайда болсо, кемсинтүү пайда болсо, мындай ошол нерсе мактануу пайда болсо, ал субханалла байкуш болду деген сөз. Байлык аны кор кылды. Bir бар байлык аны көтөрөт, bir бар кор кылат. Алла айтат ошондо, эй дүйнөсүнө берилип, сыймыктанып кеткендер. Хатта зуртумул мақабр. Эй, силердин боо нерсеңердин бардыгы тең, силердин ажалыңар жетип, ана мүрзөңөргө коюлганга чейин эле. Эмне анчалык берилесиң? Эмне анчалык сүйөсүң? Эм карагыла. Жок. Силерди хатта каласау та'аламун, жакында силер билесиңер. Силер жакында билесиңер дейт. Эмнени билесиңер десе, ажалдын даамын биле көрөсүңөр. Ажалдын даамын көрөт. Алла Таала Куран менен аятты тафсирлей турган болсо, Алла Таала эмне деп атканда, Куранда айтып атканда, куллу нафсин даиқатул маут. Бардык жан, нафси субхана ошол ажалдын даамын. Эми Алла тастап, жок, жакында билесиңер дейт. Эмнени билесиңер десе, субханалла, ажалдын даамын билесиңер. Жалгыздыктын даамын татасыңар. Жалгыздык башыңарга келет. Бул дүйнөдө жалгыздык проблема эмес. Аялың чыдап кетсе, өлүп калса, өлбөй эле кай. Свято место пусто не бывает дейт орустар. Бирөө турат дагы. Мен чоң апам айтып калчу раматтык 85 чыгат болду. Бир турганда бир түйдөк чачы. Аялдар деле ошондой. Бир дурак чыдап кетип калды, субханалла. Эми бүттү жашоо жок. Жашооң бүт элек сен. Сен жалгыз кала элексиң бул дүйнөдө. Жалгыздык башкача болот. Жалгыздык башка. Бул дүйнөдө жалгыз эмессиң. Сен эч ким чыдап, бул дүйнөдө сени Алла такыр чыдабайт. Унутпа. Адамды адам чыдап кетиши мүмкүн, туган чыдап кетиши мүмкүн, ата-эне баланы чыдап кетиши мүмкүн, субханалла. Бирок Алла Таала рызкысын дайыма бере берет, Алла көрөтөн күнүн көрсөтө берет. Эмнеси Алла чыдап кой деп атасың, чыдабайт. Ушундай нерсе, кайгырып да кереги жок, субханалла. Өзү бул дүйнөнүн кайгынын жашоосу дүйнөсү эмес да. Мен жашоону жакшы көргүлө десем, кээ бир жаман көрсөт да. Эмнеге сен ушинтип айтасың? Мен силер жакшооңузду жакшы көрөт деп атам, машалла. Чөгүп анан өлө турган убактың бар. Ишенесиңерби? Азыр мына бояктан чыгып эмеденчи, могу крышадан секирип көрсүңөр. Жок, мына для любопытства секирип көрчү. Эгер субхан Алла тагдырыңда жазса бутуң сынат, тагдырыңда жазбаса бутуң эч качан сынбайт. Ушундай нерсе. Кыргызда сөз бар. Кыламыктан эмне болот? Тиш сынат. Буламыктан тиш сынат, кыламыктан бут сынат дейт. Куда денешься тагдырдан? Жакшы ойлонуп көрсөң, зачем? Эми айтып аткан да. Жок да, Алла айтып да. Дагы кайталам дейт. Жакында билесиңер кандай боло тургандыгын. Жалгыздык кандай болоорун билесиңер. Силерге келип сурак кандай болоорун билесиңер. Бул дүйнөдө субханалла жашап жүргөн кандай жашаганыңды да билесиң. Бүгүн мына ошо күн билесиң жакында күнөө менен жашагансыңбы, сооп менен жашагансыңбы? Ошол нерсе башыңа келип туруп, мына таяк менен чапкандай башыңа тиет турат. Албетте субханалла Алланын азабы болгон тозокту көрөсүңөр дейт. Жөн эле эмес, дүйнөнү сүйгөн жөн айтып аткан. Бирок мен карасаңар эми, бул жерде айтып турган нерсе эмне болду? Алла айтып атат да, жакында билесиңер дегенсе көзүңөр менен көрөсүңөр дейт. Азыр биз көзүбүз менен ошол жакты көрбөгөн себебинен биздин көзүбүз айтып атат да, может, мындай көз менен көргөн жоксуң, акыл айтып атат да, может быть бар, может быть жок деп атат. Кулагың менен укпаган себептүү айтып атат да, может быть бар, может быть жок. Алла айтат, жок дейт. Калла сауфа та'аламун.
айтып тумма калла сауфа та'ламун. Жок, Алла кайталап атат. Көрөсүңөр жакында ошол болот дейт. Эч жакка качып кутула албайсыңар деп аткан. Не урматтуу, айтайын деген нерсе коркутуш эмес. Тамбих. Эскертүү гана. Молдонун да иши. Мен молдону бияка кой. Пайгамбарлар 124 миң пайгамбар келген болсочу, бирөө дагы субханалла бирөөнү кыйнаган эмес. Болгон ачык айкын аяттар, аятул мубин дейт. Ачык айкын аяттар менен кел далилдеп ушундай коюп беришкен, билесиңби? Ушундай. Ошол себептен урматтуу үртөган, машалла, айтып аткан. Мен 3 нерсе менен таптым дейт. 3 нерсенин бири ушул экен. Жалгыз каларын билдим дейт. Ошондон кийин бул дүйнөдө эч нерседен үркпөй, коркпой калдым деген сөз экен да. Эмнеден коркуп атасың мисалы? Жалгыздыктан коркпогула. Айтайын деген ушул бул мындай сиз айтып аткан нерсе мындай жалпылай түрүнө алынган нерсе да. Бул жалпылай. Жалпысынан субханалла алынган нерсе. Биз ушундай түшүнүп алып калганбыз. Бирок чыныгы коркунуч, качан бардыгы тең, эки жакка бөлүнгөндө, мен каяк жакта болом деп коркунуш керек. Намаз окугандар толтура. Бирок пайгамбардын жанында жүрүп, Хузайфа радиаллаху анху 2000 мунафыктын атын билген. Менин коркунучумду айтпайм дайыма. Эмнеден корком? Ушул динди тааныгандан бери Абдулла шейх менен субханалла биринчи даватка чыккандан кийин мен эң эле чок корккон нерсем бул ушу 200 эмесмин деген коркунучум бар менин. Ушундай бир дайыма корком да ушул нерседен. Эмоциям такыр көрсөткүм келбейт да. Мен ушундан корком. Амал кылсаң, бирок таңын көрө дүйнө. Анткен себеп нифак денеңерге дейт, жүрөгүңөргө. Кудум кумурсканын изинде кумурска кандай жай басып туруп кирип кеткендей кирип кетет дейт пайгамбарыбыз. Ушул коркунуч качан кабырга жаназага барсам деле, никеге барсам деле, сабак кылып атсам деле, ушул нерсе дайым такай субханалла. Кээде баняга чыгып атсам деле коркуп берем да. Ушул мен 200-дүккө барбайбы депчи. Ошону тезирээк чыгып кеткенге аракет кылам. Канча мисалы 3-4 саат жүрө албай калмазчы. Эмнесе жарым саат 1 саатта чыгып кетип калам. Эмне үчүн дегенде ушул нерсе мени апарып койсочу. Дүйнөгө берилип кетсең 200-дүк келет. Музыкага берилип кетсең 200-дүк келет. Адамдар менен рахат алып көбүрөөк сүйлөп калсаң 200-дүк келип калышы мүмкүн. Бул дүйнөнү сүйүп кетсең 200-дүк келип калышы мүмкүн. Ал жакындаган сайынчы сен имандан алыстап баштайсың. Имандан алыстаган сайын бул дүйнө өз эле сени курчап алат. Жалгыздыкты унутуп, бул дүйнө түбөлүк калчу деп, мындай текебелен Макгрегордей басып каласың да. Коркунуш керек. Бул аябай коркуш керек туугандар. Биздин баарыбыздын сапарыбыз карып баратат. Азыр эле калдык. Бир эле шак калдык. Бардыгыбыз тең унутпагыла суман, бир эле шак калды баарыбыздыкычы. Баарыбызда бир шак. Бир шактан кийин бүтөт жашообуз.